Бекерчилик окуучунун душманы. Эмнеге мындай? Видеону аягына чейин көрсөңүз, бул нерсени түшүнө аласыз. Эгер сиз ата-эне болсоңуз, жана балаңызга кантип окуусуна, кабыл алуусуна жана окуусун өздөштүрүүсүнө жардам бергиңиз келет, бирок убактыңыз тар. Эгер дал ушундай көйгөй сизде да бар болсо, анда бул видеону аягына чейин көрүп, колдоно турган атайын инструменттерди алсаңыз болот. Көпчүлүк учурда ата-энелер жумуштан кеч келет жана балдарына атайын көнүгүүлөр жасатканга же тапшырмасын аткарышканга убактылары жетпейт. Бул учурда мен сиздерге сонун кеңеш айтмакмын. Кантип жардам берсеңиз болот. Мен айтып өткөндөй эле бекерчилик окуучунун душманы, анткени бекер болуунун аркасында алардын кабыл алуусу, эс тутуму артка кетет. Демек, сиз өзүңүздүн кызыңызды же балаңызды үй оокаттарына атайын активдүү катыштыруунун аркасы менен сиз алардын кабыл алуусуна, эс тутумуна жакшы түрткү бере аласыз. Мисалы, кызыңыз идиштерди көп жуусун. Муну менен анын моторикасы, мындайча айтканда, манжаларынын башы же болбосо именно сууга колун салуунун аркасы менен аларда нейросистеманын иштөөсү жакшырат. Андан тышкары, бул толкубой физиологиянын иштөөсүнүн аркасында, кыймыл аракетин жакшыруусунда баланын кан айлануу системасы жакшы болот дагы, мунун аркасы менен ал окууга кызыгат. То есть, эгерде бир күн бою бала эч нерсе кылбай жатса, эч нерсе кыймыл аракет жасабаса, анда ал баланын маанайы чөгүп, эч нерсе көңүлү келбейт. Жада калса тапшырма аткарып, же болбосо ордунан турганга дагы. Сиз муну байкасаңыз керек. Демек, сиз балдарыңызга үйдөн кетип жатып, тапшырмаларды так, даана, туура бөлүштүрүп берип кетиңиз. Муну менен алар аны жасап, аны менен катар көңүлдөрү ачылып, сабакка болгон кызыгуусу артып, өзлөрүнүн хоббисин тапканга, кызыктуу иштерин тапканга, аларды жасаганга жана аткарганга жол ачылат. Андан тышкары, баардык кыймыл аракет, колдун, буттун жана баардык толкубой физиологиянын иштөөсүнүн аркасында нейросистема жакшырат дагы, баланын кабыл алуусуна, эс тутумуна жана окуусун өздөштүрүүсүнө жакшы таасирин тийгизет. Сиз окуусу менен сөзсүз түрдө эле эсеп чыгарып эмес, сөзсүз түрдө эле анын жазуусуна кечке карап отуруп жардам беришим керек деп ойлоп алганыңыз үчүн сиз кыйналасыз жана бул нерсе киришүү сизге оор. Жана муну кылбай жүрө бересиз көпкө чейин. Андан көрөп мен сизге сунушум дал ушул көнүгүүлөрдү жана үй оокаттарына баланы алып келүү менен сиз муну өнүктүрө аласыз. Муну дагы бир тастыктап кете турган маалымат айтмакмын. Коомчулук арасында мындай кеп бар. Биздин учурубузда курстар жок болчу. Биз курсу жок эле окучубуз. Азыр эле шар окуу деп, же болбосо азыр эле продленка деп укмуш болуп чыгып кетти деген кептер бар, Билесизби эмнеге? Мурунку жаштагы балдар мурдакы учурда эмне кылышчу? Идиштерди колго жууп, кирди колго жууп, сайдан суу ташып келип, эшиктен отун жарып, отун алып келип деген сыяктуу көп жумуштар аткарылчу. Алар кол менен аткарылчу. Бүгүнкү күндө биз суу ташып келген баланы көрбөйбүз. Биз колго кир жууп аткан кыздарды көрбөйбүз. Жана үй шыпырсак дагы үй да шыпырылбайт, бизде пылесос ал нерсени аткарат. То есть технологиялашып кеткендин аркасында биз көпчүлүк жумуштан артка ооп жана кыймылсыз калдык. Мунун аркасы менен бизде эс тутум дагы ошого байланыштуу. Эмнеге байкап көрсөңүз, азыркы учурда баарыбыз тең эле жөнөкөй эле кичинекей телефонубузду жаңы эле каяка коюп койгонубузду билбей калабыз. Бул биздин эс тутумубуз бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда кыймыл аракетсиз калгандыгынан. Ал эми өзүңүздүн апаларыңызды, чоң апаларыңызды карап көрүңүз. Алар канча жашка барса дагы өздөрүн тыккан жана ошол эле учурда үй оокатына канчалык бир деңгээлде тың жана ошол эле учурда жыйнактуу келишкен, Демек, көрдүңүзбү, биз канчалык деңгээлде кыймылдуу болгонго жана физикалык жактан активдүү болгонго аракет жасасак, бизде кабыл алуу, эс тутум дагы ошончолук деңгээлде сакталат. Балаңыздын келечеги үчүн бүгүндөн баштап кам көрүңүз, урматтуу ата-эне. Сиз аны жумуштан оолак кылып аяганда, тескерисинче сиз анын кабыл алуусуна, эс тутумуна артка тартып аткан болосуз. Тескерисинче аны жумушка үндөп, аны активдүү болгонго үндөсөңүз, сиз анын жашоосуна, келечегине жакшы пайдалуу курган болуп эсептелесиз. Видео жаккан болсо лайк коюңуз жана башкалар менен бөлүшүп коюңуз.